Самат Кушбек, Францияда жашап, Кыргызстандын аброюна шек келтирген инсан ким? Самат Кушбек 7 жылдан бери үй бүлөсү менен Франциянын Сомьер шаарында жашайт. Акыркы убакта ал социалдык тармактар аркылуу Ысык көлдө өтө турган Формула 1 кайыктар жарышы экологияга зыян алып келет деген билдирүүлөрдү байма-бай таратып, коомчулуктун тынчын алууда. Бирок коомчулукта башка суроолор да жаралууда. Самат Кушбек чындап эле экология үчүн күйүп жатабы, же мунун артында жеке кызыкчылык барбы? Социалдык тармактарда жана жакындарынын арасында айтылып жаткан маалыматтарга караганда, анын Франциядагы жашоо макамы аяктап, визасынын убактысы бүтүп калган. Мындан улам Самат Кушбек кыргыз бийлигин атайын сындап, анын арты менен өзүн саясий кысымга кабылган адам катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканды белгилүү болду. Башкача айтканда, Самат Кушбек мындай жол менен Европада же Америкада саясий башпанек алууну максат кылып жатат. Ал жакында эле досу Бактияр менен телефон аркылуу узак сүйлөшүп, так ушул теманы козгогон. Сүйлөшүүнүн стенограммасы белгисиз булактар аркылуу социалдык байланыш тармактарына чыгып кетти. Бишкек убактысы саат 15:57, WhatsApp аркылуу сүйлөшүүнүн стенограммасы. Саке, кандайсың? Ден соолук иштер жакшыбы? Бала чака кандай? Жакшы, баары жакшы, көрүп атпайсыңбы? Эмнени? Ысык көлдүн экологиясы боюнча, жарыш боюнча. Оба, аны эмне эле анча кызуучу кылып атасың? Ал мелдеште өткөрбөш керек. Койчай, баардык мамлекеттерде эле өтүп жатат го. Башкаларды өтсө өтө берсин, элди ызычууга салып туруп ысык көлдү өткөрбөй коюш керек. Аз эле катер турбайбы? Аз болсо да айтам. Көрүп атасың го, интернетте жарып атам. Ал катерлерде 20-25 литр солярка болот экен. Бизде андан чоң теплоходдор жүрбөйбү? 10-20 тонна солярка мазут менен. Алыкул деген теплоход жүрөт кийлейген. Аларда авария болсо андан көп май төгүлмөк да. Канча скутер жүрөт, ар бир пансионатта 5-6дан. Скутерлер башка тема, аны деле билем. Теплоходдор саналуу эле. А бул мелдешке көп катер катышат деп уруп атам го. 200 км/саат ылдамдыкта айдашат. Алардан катуу үн чыгат, балыктардын баары өлөт. Ысык көлдү коргойлу деп айтып, көлдү тазалап жатса, булар кайра көлдү талкалайт деп айтып атам да. Бир да авария болбой, мелдеш тынч өтсө, уят болуп калбайсыңбы анан? Аябай эле аша чапкандай кетип атасың. Ой, энесин урайын буларды. Аша чабамбы же жокпу, иш-чара баары бир өтөт да. Эл аралык экологиялык уюмдар көлдү карабай калат деп кыйкыра берем. Акча да бөлбөй калат деп аргандай долбоорлорго. Адистер айтып атат го, мелдешке чыккан катерлер жаңы мотор менен чыккандар, экологияга зыян алып келбейт деп. Аларың дей берсин, мотору скутердикинен кичине болсо да алар деле зыян. Ал деле май менен жүрөт. 2 катер кагышса эле канча улуу зат көлгө төгүлөт. А бул жарыш учурунда толтура авариялар болот. YouTube'дан деле карасаң өзүң. Көргөм, просто сен 2 Титаник кагышуудай эле чырылып атпайсың. Бир жолу жарыш болсо да зато канча туристтер келет. Бул спорттун түрүнө кызыгып болельщиктер 80 миңге жакын экен. Анын көбү миллиардерлер экен. Канча акча түшөт, мүмкүнчүлүк көп. Туризм өнүгүп, миллионерлер ысык көлгө кызыгып бат-бат келиши мүмкүн. Так Кыргызстанга туристтер тарта албай келе жатпайсызбы? А сен интернетте патриот болуп атасың. Көлдүн туризм өнүгүшүн каалабайсыңбы? Ысык көл кичинекей чөйчөк, кайсыл турист келип кыйратат дейсиң? Мелдешке 10 000 турист келет деп атат, көрөбүз го. Бактияр кандай? Эмне ысык көлдүн экологиясы деп элдин баары каршы чыгып атса, сен тынч отурасың? Же сен дагы дакештерге кошулуп алдың беле? Кандай Айнура, эч кимге кошулбай эле, мен эми адис болбогондон кийин билбейм да. Саке зыян тиет дейт. Биякта экологдор эч кандай зыяны жок дейт. Бул вообще зыян. Муну өткөрбөш керек. Элдин баары каршы болуп атат. Көрүп атасыңбы? Каршы болгондор деле көргөн жокмун. Петицияны карабайсың, жанагы итпай чотпайлардын атын бирден атап атып баарын көтөрүп атам. Соцсеттерди карабайсыңбы? Мен көргөн деле жокмун, кечеби. Мурда күнү биринчи жолу көрдүм, мага бирөө жиберди, мен да кошуп коюпсуңар го видеоңорго. Көрдүңбү өзүңдө? Мен эмне ырчы-пырчылары кошуп коюшту, билейген журналист болсом. Саясатчы коомдук ишмерлерге кошпойт беле деген жоксуңбу? Альбина дагы бирдеме деген, артисттерге кошуп коюпсуңар го. Көрдүңбү, баары кандай колдоп атат? Асхат Мусабаевден башка эч кимдин колдогонун көргөн жокмун. Саке, эми бул өзүңдүн ишиңдечи, бирок мен досчо сарсана болуп атам. Мына бүгүн ИИМ эскертүү берди, сенин сөздөрүңдө элди козутуу, массалык башаламандыкка чакырып болуп калып иш козголуп, анан Кыргызстанга келе албай же башка жака чыга албай, сен келбесең да балдарың келе албай проблема болбосун? Эмне кыласың жак атып кетип?
проблемаңды айттың болду да. Козгосун. Кайра жакшы. Биз ошону күтүп жатабыз. Биз эч нерседен коркпойбуз. Бактияр, мага Кыргызстан мага эмне кылып койду? Сен өзүң билесиң да биздин кандай экенибизди. Могул жакка келип карапайым эле күн өткөзүп атабыз. Чет жакта жүргөндө жашоо оңой эмес. Күндө эле ойдогудай боло бербейт. Азыр бул жакта өзүм эптеп жүрөм, азыр кейс чогултуп атам. Анан Америкага 2 жолу тапшырдым. Болбой калды. Документ кылам, ПМЖ алыш керек. Атак мына баягы эле үйдө кадимкидей эле жөнөкөй жашап атабыз. Мен Кыргызстанга келбейм деп кеткем. Так что мага терять нечего. Колдорунан эч нерсе келбейт. Силер дакештер эле жыргай бергиле. Баягы эле песка болуп кой, 5-6 жыл болду. Хотя бун кумшубак менен шубап же шпаклевка тартып албайсыңбы? Акча тийсе акырындан баштайм, тиги ийим иш козгосо козгосун. Кайра мага жакшы кейс болот, документ алганга жеңилдик болот. Кыргызстанга баары барбайм деп кеткем. Ысык көлдү айта берем баары бир. Мына азыр Ген прокуратуранын ответин күтүп атам. Эгер алар баарын мыйзамдуу деп жооп берсе, мен Мелдештин Европадагы федерациясына кат жазам. ЮНЕСКОго кат жазып кыйкыра берем. Керек болсо Европарламентке кат жазам. Мен до конца барам, көргөзөм го буларга. Европанын эмне тиешеси бар бизге? Италияда деле өтөт экен го 29-майда. Италияда деңизде өтөт, bizde деле Орто Токойго өткөзсө болмок. Мен анда акырын отура бермекмин. Ысык көл деген осур тема билесиң. Элге айтсаң бат эле дуулай ийишет. Ошондо сен атайын эле кылып атасыңбы? Орто Токой дейсиң, ал жерде инфраструктура жок да. Отель, кафе, башкалар болуш керек да. Иши кылып абайла, балдарга да аралаштырып алыпсың, плакат көтөрүп көлдүн жээгинде жүрөсүңөр го. Франциядагы көлбү? Паке мага дедим го. Кичинекей балам айтып атат, Эдуард Кубатов деген ким папа деп. Ал уже түшүнүп, Кубатов туура эмес кылып атат деп бир нерсе түшүнгөндөй айтып атат. Депутат кызыбыз кандай жүрөт? Жакшы жүрөт, ал дагы Европарламентке барып сүйлөйм деп атат. Ладно, эми өзүң билесиң да, просто аябай эле образга кирип атканыңды көрүп бир сүйлөшүп коеюн дедим. Алтай балаңа айтып кой, айттың беле Бактияр атаңда баласынын атын Алтай койдум деп. Ооба, айткам өткөндө эле. Качан келесиң анан? Мен буюрса 11-июлда той берсемби деп аткам, Бөкөнбаевде Мурас кафесине. Жайында келем десеңер, ошого ылайыктагыла. Досум, мен бара албайм, барбаган үчүн ушундай саат сайын видео чыгарып кыйкырып атам да. Так что тарынба, пока Францияда эле болом. Азиза Абдрасуловага Формула 1 боюнча пост жазган үчүн МВДдан повестка келиптир. Давай энди Бактияр, мен азыр жанагы Ниязбеков боюнча бир видео жасап аткам. Анан кайра чалам, ошону жүктөйм, азыр көрсөң. Хорошо. Баса сен эмне болуп Самат Кушбек болуп алгансың? Самат Жумалиев эмес белең? Кушбек атамдын аты да, отчество. Макул анда, давай. Иши кылып байка.